Кайда барба Мамайдын көрү деген деп коет кыргыз. Анын сыңарында азыр бүгүнкү учурда кайда барба шайлоо партиялардын дебаттары, кандидаттардын укмуштай элге айтып аткан жооптору бардыгы бүгүн кулагыбызда, көзүбүздө элестеп турат. Биз дал ушул теманы кеп кылганы турабыз. 5-де 5-өө, аны мен Керим Айдаров алып барам. Арбаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр дегенде мен бүгүнкү конокторум менен тааныштырып алайын. Андан кийин биз кеп баштайбыз. Менин оң жагымдан Каныбек Осмоналиев, физика-математика илимдеринин доктору, мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты. Болбосо 5-чакырылыштын депутаты. Марат Иманкулов, Коопсуздук кеңешинин мурдакы катчысы, генерал-майор. Сайкал Жунушова, социология илимдеринин кандидаты. Чолпонбек Сыдыкбаев, саясий илимдеринин кандидаты. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Биз баягы учурда азыр башка тема жөнүндө кеп кылганга болбойт экен, анткени элдин баары эле саясат жөнүндө кеп кылып атышат, баардыгы эле парламенттин жөнүндө кеп кылып атышат, анан кийин көчөдө деле кайда болбу, баардыгы эле бүгүнкү учурда парламентке келчү талапкерлерди кеп кылышат да. Анан биз баягы 5 жыл мурдакыны көрдүк, анда мурдак 5 жылдыкты көрдүк. Биз ар бир 5 жылда керек болсо алдыга жылышыбыз керек деп ойлойм да. Анан мына бүгүнкү шайлоонун алдындагы партиялардын талапкерлердин деңгээли жөнүндө азын-олак бир таразалап көрөлү деген ой болуп атат, анткени эми биз алдыга жылалы да. Анан артка кете берсек, анда мамлекетибизде жоготуп алабыз деп ойлойм да. Дегенде ушул жөнүндө кеп кылалы. Дебаттар өттү. Азыр шайлоонун шайтан оюндары жүрүп атат. Каныбек, сизден баштайын. Ушу дебаттарды бөлүп алдык го. Аялдарды өзүнчө чакырып, жаштарды өзүнчө чакырып, лидерлерди өзүнчө чакырып дебат кылышты да. Бул эми БШКнын эмесиби, максаты болдубу, же кимдики экенин билбейм. Анан сиз эми карап отурдуңуз, ушу дебаттын деңгээли кандай болуп атат? Мен чынында эле баягы убагында аткаруу бийлигинде иштеп, министр болуп, андан кийин депутат болуп, комитет башкарып дегендей анча-мынча көз карашым калыптанып калган кишимин. Чынында эле туура айтып атасың, Керим. Дароо эле айтайлычы, дебат деген бул ар кандай шайлоо, президент шайлоо болобу, парламент шайлоо болобу, эң чоң эффективдүү механизм. Бул дүйнөлүк практика, bundan башка эч нерсени ойлоп табышкан эмес, туурабы? Мына кече Трамп менен тиги Байдендин дебаты мени абдан таң калтырды. Деңгээл такыр башка, көз караштар такыр башка дегендей. Биз дебатты эмнегедир кандайдыр бир башкарып турчу бир механизмге айландырып алдык. Дебат деген ушу эң эркин эле болуш керек эле да. Биринчи кезекте максат эмне экен деген, эмне үчүн бара жатабыз, өлкөгө кандай пайда келтиребиз деген болуш керек эле. Бирок баардыгына жамандаштын кереги жок. Дебатка катышкандардын көбүнүн деңгээли да абдан жакшы болуп атат. Бирок негизинен дебат өзүнүн максатына жеткен жок деп айтам мен. Ошол эле Борбор шайлоо комиссиясы мен да эме кылдым, тилекке каршы баягындай бир градация кылып таштаптыр да, аялдарды өзүнчө, тиги жаштарды өзүнчө, анан кийин лидерлерди өзүнчө деп. Эгерде мага кое турган болсо, лидер деген бул эмне? Саясий партиянын лидери деген эмне? Саясий партиянын лидери деген бул бунун абдан чоң укугу бар, абдан чоң милдети дагы бар, чыныгы жол башчы да бул. Келечек деген. Келечек. Себеби бардык дүйнөдө ошол кандайдыр саясий партия утуп келсе, анын лидери автоматтык түрдө премьер-министр болот. Аткаруу бийлигин башкарат. Ошондой эмеспи? Керек болсо спикер болушат. Ошол эле фракция эгерде абсолюттук эме менен жеңип келсе, ошол эле партия. Бизде кандай болуп атат? Бизде лидерлер жашынып калып атышпайбы? Ооба. Жашынып калып атышпайбы? Анан эми ойлоп атам, ушу шайлоо, Борбор шайлоо комиссиясы деле ошол нерселерди эске алып тургандан кийин тигинтип, баягындай бир дифференцировать этип жиберген окшойт деп деген ой келип атат. Бирок мунун бардыгы дебаттын эффективдүүлүгүн жоготуп атат да. Мен ойлойм да, эми мейли баягы биз ушинтип бөлүнүп өткөнбүз да, ушинтип бөлүнүп атып эле кыргыз макул деп түндүк түштүк бөлүнөбүз, башка бөлүнөбүз. Азыр аялдарды өзүнчө бөлүп алдык. Жаштарды өзүнчө болуп, бирок коом бир эле да. Ооба да. Коом бир эле да. Жашсыңбы, аялсыңбы, эркексиңби, баары бир биз бир коомдо жашап атабыз го. Эмнеге биз бөлүнүшүбүз керек деп атам, же бөлүнүш керек сөзсүз тур. Жок, мен буга каршымын. Ар бир партияга ансыз деле көп убакыт бербейт. Аз эле убакыт берет да. Ошондо
партия өзүнүн ресурсун концентрировать этип топтоп туруп бирөөнү чыгарыш керек же экөөнү чыгарыш керек. Анан калган иштерин баягы жолугушууларды жасай берсе боло берет да, туурабы? Тем более мореки ковидтин балекети менен эл менен жакшы мындай жолугушуулар деле болбой калды да. 50 кишиден ашык деп койду, анча-мынча бузуп атышат, бирок мурдагыдай боло алган жок да. Көп жыйнап атышат, көп жыйнап атышат, эч кандай тартип тазалык сакталган жери жок. Бирок ошондо биринчи орунга массалык маалымат каражаттар чыгыш керек эле да. Ана масса ошол ММКны дагы монтип ошондой бир конъюнктурдук көз караштар менен жасап алганыбыздын өзү бул жакшы болбой калды. Негизинен мен ушинтип айтат элем, эми дайыма ушу аягы жакшы менен болсун, негизинен ошо шайлоо өнөктөштүгүн уюштуруу иштери бир топ эле аксап калды да. Марат ага, сиздин оюңуз? Эми мен дебаттын баарын көрдүм деп айта албайм. Көптөрүнө көз салып калып атам. Мен Каныбек байкеге мен кошулам. Бул дебатка чыкканда лидерлер өзүнүн красноречиесин көрсөтпөй, алдыдагы программасын көрсөтүш керек да. Эгерде ошолор учушка келип кала турган болсо, келип өкмөттү түзө турган болсо, ошо өкмөт кандай иш алып барат? Азыр мамлекетте көп көйгөйлөр жаралды да. Жумушсуздук, жанагындай жакырчылык, көптөгөн адамдардын баардыгы азыр жумуш иштеп башка мамлекетте жүрөт, миллионго жакын жаран ошол жакта жүрөт. Анан могу пандемиядан кийин адамдар абдан кыйналып кетти да. Ошол проблемаларды тез арада анан перспективада кандай чечет деген маселени көптөр ушуну көтөрбөстөн эле баягы бирин чукуп эле, баягы эскиге кайтып келип эле, сен мындай эмес белең, сенин артыңда мындай эмес белең, анда мындай гана да. Адамды тандаганда көптөр азыр мындай бир сөзүнөн тандайбыз деп жаңылыштык кылып атат. Адам жакшы сүйлөгөнгө бачы үйрөнүп алса болот. Аны мындай бир жакшы бир педагог отуруп жүрсө мындай искусство, ораторский искусствого үйрөтүп койсо болот. Бирок адамды тандаганда биз адамдын бүгүнкү сүйлөгөн сөзү эмес, буга чейин кандай иштеп келген? Жүрүш-турушу кандай болгон? Мурдагы эмгек жолунда кандай иштеген, кандай көрсөтүштөрдү көрсөткөн? Деңгээли кандай? Мына ошону тандагандай мүмкүнчүлүк болбой атат дейли. Анан дебатта жана 5-6 кишини коюп коет. Эми дебат деген моундай бир экөө чыкса билинет да. Ичинен бери чыгарат. Ошол жерден анын деңгээли да билинет, адамдык касиети да көрүнөт. Марат ага, бул эл эмес, партия өзү талапкерлердин деңгээлин тандай албай коюшту го ушул шайлоодо. Билимин тандай албай атышат. Керек болсо алар акчасы менен муштумун тандашты го. Жандай эмеспи? Ошондой эле. Жок, мындай болду. Мореки азыркы шайлоого пандемия абдан өзүнүн залакасын тийгизди. Көп адамдар шайлоо процессине катышпай калды. Көбүнчө интеллектуалдар, билимдүү, тажрыйбалуу адамдардын көбү катышпай калды. Акчасы жок да. Жеп акчада эмес, акчадан тышкары да, акча жок, акчадан тышкары пандемия болгондо абдан көп адамдар ооруду. Орусча айтканда не до выборов болуп калды. Мына өзүм эле, мына мен партия бар, биздин партиябыз бар, мен ошол партиянын лидери катары биз да качышсакпы деген мындай ниет менен келатканбыз. Мына июль айында 1 ай ооруп жатып калдык да. Анынан реабилитация менен отуруп 1,5 айга кайтып кетти. Биз документ тапшырганга да выборду ойлобой калдык да. Надо было спасать жизнь. Өзүм эмес, үйлөбүз менен ордук да. Эптеп госпиталда жатып атып абдан чыгып кеттик. Ошол кезде канчалар 1,5 миңге жакын киши өлүп атпадыбы? Мына ошол мезгилге туш келип калды, документтарды подачасы ЦИКке бере турган мезгилдер. Ошо менен көптөр качпай калды. Экинчиси, жанагы 5 миллион деген залог, бул эми жалаң эле байлар барсын деген эме да. Ушул экини оңдой албай коюшту. Мына шайлоо кодексине ушул экини өзгөртүү кириш керек болчу. Пожалуйста, аны бир 100 миң кылып койсо деле адил көп. Залогтун деле кереги жок. Бара турган шайлоо келет, аны изгелеп эле чыгып калат, жакында эле эл өзү изгеп алат. Экинчиси жанагы Морик азыркы кодекстеги жана форма 2 дегенди. Эгерде ушуга келатканда азыр көптөр ушуга нарыз айтат. Мына мен дебаттарды көрүп атам. Мына сен форманы мынча алып келдиң, жана оппозиция бирине эле жанагындай күнөөлөп, муну менен сен топтоп алдың, 1,5 миллион эл топтоп алдың. Ким кой деди ошол эки депутат болуп жүргөн, азыр оппозициянын ичинде депутаттар. Ким кой деди ошол экини шайлоо келерин билген. 1 жыл мурда ошол экини оңдош келди да. Ушуну өзгөртүүнү кириш келди. Ошондо ызычууну чыгаш келди. Мореки коррупционный составляющий кодекстин ичинде. Ушуну алып ташташ керек.
деген чакырыктар менен керек болсо ошондо анан митингге чыгып аткан ушунду алып чыкпайбы ушул вопростарды кийин давай мындай адилеттүү шайлоо болсун анан азыр келип анан өтүп кеткенден кийин эми мына көрүнүп калды азыр бул дагы бир нааразычылыктардын себеби болот бирок кийинки келген парламент кийинки өкмөттөрдүн баары ушуга чоң өзгөрүүлөр кириш керек кодексти өзгөртүш керек эми ал өзгөртүш үчүн менимче бир кишинин калбасы керек окшойт да анткени биз 5 жылдан бери эмес 10 жылдан бери ушул эле кодекспен кире атабыз болгон бир экөөнү алмаштырып коебуз бирок баягы эле неме менен кире атабыз да буюрса парламент кийинки жаңы келген парламент балким ушу өзгөрсө жакшы болот эле деп ойлойбуз эжеке партиялардын программалары баары эле коендой окшойт да тим эле укмуш бакылдап атышат да эми алардын сөзүн угуп отурсаң атасына көрө эртең Кыргызстан оңолуп кетчүдөй да сиз кандай ойлойсуз Илимпоз катары да сиз абдан туура айтып атасыз азыркы шайлоого катышып жаткан партиялардын программалары абдан окшош анан көбүн эсе азыр мисалы бул партиялар өзлөрүнүн программаларында сиз айтмакчы жанагындай коомдогу агай айтып кеткендей мисалы экономикалык калыбына келүү өндүрүшүбүз болбой жатат ушундай убакта экономика өзүнчө бир базовый постулат катары келип чыгыш керек дагы анан кийин биздин партиялар айтып атпайбы мисалы жана биримдиктики деле жанагы бийликке жакын турган партиялардын деле бирок мен кээ бир партиялардын атын атай берейинчи коендон окшош мыйзам боюнча демек жакшылабайлы да жамандабайлы да ооба кечирип коюңуздар анан окшош анан эми кээ бир партиялар мындай мифологиялык бир утопиялык кээ бир чакырыктарды айтып жатат да анан элдин саясий аң сезими экономикалык аң сезими социалдык аң сезими азыр ушундай өйдөдөн келди деп айта албайбыз элдер ошого алданып атат мисалы кээ бир партиялар айтып атат биз ушул региондо ушундай чоң логистикалык борборду курабыз анын жылдык айланпасы канча бир миллиард деп атат а бирок ошол региондун элдери аябай ошого муюп калды да ал бул деген реалдуу эмес да өзүңүздөр карагандай ушул региондо эмне өнүгөт биз негизинен сырье гана чыгарган өлкө болуп атпайбызбы азыр биздин азыр экономика инновациялык мындай модернизациялоого калыбына келүүгө аябай муктаж болуп атабыз 1 миллиондон ашык элибиз эмгек миграциясында жүрөт демек партиялардын мисалы көп эле авторитеттүү билимдүү деген 2-3 партиялар бар мен мисалы социологиялык жактан мындай талдап сиз айтмакчы салыштырып келгенде бирок ошолордун программасында деле баягы мифтер аябай көп болуп атат да мисалы азыр ушул шайлоонун жыйынтыгы мурда болуп көрбөгөндөй бир жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн анткени коомдо күтүлбөгөн дейсизби күтүлбөгөн абдан коомдо элдердин маанайы ар кандай болуп атат мисалы ошол акипресс жүргүзгөн социологиялык иликтөөлөрдө бир жумада мындай болуп атса экинчи жумада такыр башкача көрсөткүчтөргө биз күбө болуп калып атабыз да анткени жанагы баарына каршы дегенге кээде өзгөчө кыймылдар пайда болду баарына каршы чыгабыз деп ал эми биздин президентибиз айтты менин оюма койсо 5-6 партия өтүп кетсе абдан жакшы болот эле баягы коалиция түзгөнгө деле мындай парламентте мындай жакшы иш чараларды алып барганга мыйзамдарды жакшы мыйзамдар чыгарган мисалы ошо көп эле партияларды айтып атат биз момундай деген мыйзамды биринчи иретте алып келет талкууга алып келет элек деп ошол мыйзамдар келсе конечно сөзсүз түрдө жакшы нерселерге алып бармак бирок азыр мен айтат элем ошо мындай утопиялык мифологиялык чакырыктар абдан көп болуп атат ошого элдер мисалы коомду ар кандай катмарлар өзүнүн коомдун стратификациясын карап көрсөңүздөр азыр ар кандай өтө байдан өтө жакыр адамдарга чейин пайда болду аларды ары же бери сүйрөп кетиш оңой эле муну биздин саясий партиялар абдан өздөштүрүп алышкан да урматтуу конокторлор баягы мыйзамды биз баары сөз сакташыбыз керек азыр учурда партияларды жамандап же жакшылабай баягы кыргызча айтканда тергеп сүйлөп туралы анан кийин атын айтып беребиз да Султанбек мырза дебаттарды айттык биз айтып атпайбызбы ар
5 жылдан биз Кыргызстан анан адам ресурстары дагы, талапкерлер да керек болсо, мамлекет дагы, коом дагы алдыга жылыш керек, өзгөрүш керек деп атабыз да. Сиз илимпоз катары байкадыңызбы? Өткөн парламент шайлоо менен бүгүнкү парламент шайлоодон жылыш барбы? Шайлоо өтөт кетет. Анан бирок коомдук аң сезимге аябай так салып кетип атканы мени аябай өкүндүрөт да. Мына ушул партиялык тизмени киргизүү 2000-жылдары эгер хронологиясына көз чаптырсак 2000-жылдары 15 орун берилген партиялар мыйзам чыгаруу жыйында. Ошондо ошол мыйзам чыгаруу жыйынына келген күчтүү депутаттар ошо партиядан келишкен. Демократиялык күчтөрдүн биримдиги деп бийликчил партиялар бир топко топтолуп, алардан 4-5 болгон, анан Ооган согушунун катышуучуларыныкы коммунисттер, анан Ата Мекен партиясы аздан орун алганда, анан ошондо күчтүү депутаттар партиядан келген. Бир мандаттуу дагы бар болчу да? Бир мандаттуу, анан 15 орун партиялар. Бир мандаттуудан күчтүүрөөктөр келишкен го дейм. Бир 15 орун ошондой болгон. Анан логика боюнча жыл өткөн сайын өсүш болуш керек эле. Анан кийин Бакиевдин убагында баягы 100% партиялык тизма менен шайлануу, конституцияда өзгөрүүлөрдөн кийин 100% болуп, анан баягы Ак жол партиясы келди, СДПК келди, коммунисттер келди. Анда дагы баягы административдик ресурс аябай колдонулган, бирок момундай акчанын, капиталдын ролу жок эсе болчу. Андан бери жылып отуруп, анан кийин 11-жылкы 2010-жылкы революциядан кийин 11-жылкы окуялардан кийин анда да баягы идеологиялык атаандаштык болуп турду. Азыр ойлоп отурсам, тиги улутчулдар, анан кийин революционерлер же реваншисттер болуп ушундай бир идеологиялык атаандаштык, идеологиялык күрөш жүрдү. Анан кийин могу 2005-тен баштап бардыгы теңирден тескери жакка кетти да. 2015-жылдан баштап. 2015-жылкы парламентке кетип атпыз да. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо ошол ири капиталдын, акчалуулардын ролу резко өсүп кетти. Баштан өтпөдү, көрдүк. Анан анын жыйынтыгында ар кандай депутаттар келди. Анан ошону көрүп аткан коомчулукта дагы, мындай саясий маданиятта да өзгөрүш болуш керек эле. Мындай аң сезимдүү курактагы адамдарда талдай билет. Анан өкүнүчтүүсү жаш муун уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп коет го. Ошол бир муун, жаш муун поколение ушул добуштарды сатып алып аткандардын жанагы идеологиялык принциптерге бекем турбай бир партиядан бир партияга секирип кетип аткан идеологиялык принциптер биякта эле калды. Либералдык партия менен социалисттик партия биригип кеткенден кийин бизде баягы кандай идеологиялык принцип жөнүндө сөз кылууга болот да. Демек, шайлоо бул адамда, биздин коомдун, адамдардын аң сезимин тескери жакка бузуп аткан экен сиздин оюңуз боюнча. Өтүп кетет экен, бирок бир таасирлүү эле так салып атат да. Анан ушуну көрүп баягы көргөн өскөнү жаман дегендей, ушул добуш сатып алуу, добушту соодалоо көрүп аткан муун бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин коомдун негизин түзөт да. Ошондо кандай коом болот деген бир кооптонуу бар да. Кооптонуу бар да. Кане ага. Ушул эле тема боюнча сөз алайлычы. Кандай дейсиз? Өсүп болуп атыптыр, аркага кетип атыппыз, байлардын заманы болуп атыптыр, акча берсе эл шайлап атыптыр дегендей да. Өзгөрүү 5 жылдан бери, 10 жылдан бери тескерисинче аркага кетип атыппыз. Себеби эмне? Мен мынтип ойлойм да, азыр мынакей окумуштуу эжеке абдан сонун терминди пайдаланды, мифология. Жомокту айтып, эмне үчүн ушул мифология азыр эффективдүү болуп, аны пайдалануу коэффициенти жогору болуп, элди артынан элиштип алды. Келип келе ар кандай нерсенин баары уңгусуна карашыбыз керек да. Келип келе биздин жалпы билим деңгээлибиздин төмөндөп бара жаткандыгы. Мунун баардыгы эмне себебинен келип чыгып атат? Мунун баардыгы дүйнөкорлуктун, ачкөздүктүн, дүйнөнү жыйнамайлыктан келип чыгып атат. Ошол Акаевден бери эле башталган да. Мен Акаевдин доорун экиге бөлөм да. Силер социологдор абдан жакшы түшүнөсүздөр. Ранний Акаев, анан поздний Акаев депчи. Ошол кийинки Акаевдин доорунда ушуга старт берилди да. Айрыкча кумтор менен байланышкан нерселерден баштап, бүт баал энергетика, кен байлыктар, ошолордун баардыгы адамдын баарын дүйнөкорлукка буруп койду дагы.
дагы биздин мамлекеттин ресурстары менен механизмдери ошондой нерсеге иштеп калды. Анан баягы сиз айткан механизм иштей баштады да уже. Жаштар деп ушул абдан сонун айттыңыз да, мына ученый социолог экениңиз көрүнүп турат да. Жаштарыбыз бузула баштады. Мен ушуну эметип атам. Анан кийин кандай себептер болушу мүмкүн керем эми? Себеби биздин мамлекеттин өзүнүн идеологиясы, мамлекеттин өзүнүн стратегиялык багыты ошону көздөп койду да. Мен бир уурулук кылып үй салсам, анан кийин өзүм жакшылап жашасам, жыргап жашасам, айланайын. Ал бир Нобель сыйлыгын алдыбы, же бир инновациялык нерсени ойлоп таап койду. Жок, ал таможняны тоноду, салыкты тоноду, салыктан качып өзүнүн фирмасын байытты, гүлдөттү. Ошол баягы сиз айткан жаштардын баягындай бир мындай бир максатка жете турган бир шам чырагы болуп калды дагы. Эми ошол жаштардын кезеги келип туруп, анан мына депутатка умтула башташты. Депутаттыкка эмне үчүн ушундай жанталашып атышат? Мен биринчи барганда өмүр бою элимде иштеп жүргөн киши катары 2010-жылы барып залда отуруп таң калчу элем да, эсим алып. Мен кайда келип калдым? Эмне кылып аттым? Мен өзүм баягы эме кылбайын, бир аз утуруп этип сүйлөгөн кишимин. Анан кийин жарым жылдан кийин түшүнө баштадым каяка келип калганымды. Мен көрсө жалаң бизнесмендердин чөйрөсүнө келип калыпмын. Ал жерге барган депутат биринчи кезекте эмнени ойлойт экен? Биринчи кезекте көпчүлүгү, биринчи кезекте өзүн байытканды, баягы кетирген акчасын кайта төлөп алганды, анан бизге окшогон баягы илим билимди андай кылып жүргөндөр келесі окшоп эле баягы трибунага чыгып алып, баягы эме Дон Кихот тегирмен менен күрөшкөндө күрөшүп жүрө берет экенбиз. Алар да көпчүлүгү трибунага чыгып сүйлөп да коюшпайт экен. Баардыгы жеңишинен эле баягы өзүнүн фирмасын гүлдөтө берет экен. Ошол баягы сиздин айткан жаштар анан ошондо ориентир алып калышты да. Эми чыгым жолу бар, Керим. Кантип эле болбосун эле. Ал үчүн биздин парламенттин негизги фундаменталдык баалуулуктарын алып келишибиз керек. Парламент деген бул өлкөнүн, ар кандай өлкөнүн эң маанилүү бутагы. Мен керек болсо айтат элем, мен баягы паритет үчүн ошол 3 бутак бирдей болуш керек деп. Жок, парламенттин бул эң негизги бутагы болуш керек, эң жоң бутагы болуш керек. Себеби бул элдин өкүлдөрү келип отурат ал жерде. Анан баягы бир мандаттуу болобу, же болбосо бир пропорционалдык болобу, булдан деле маанилүү эмес. Бир мандаттуулукта дагы Керим силер жаш элеңер анча билбей калар, бирок кийин окуганда эмне билинип алар, бир мандаттуу дагы абдан опасный болгонда, убагында 95-жылы бир мандаттууда баягы ар бир колотун хандары пайда болгон. Хандар пайда болгон. Акчаны берип туруп, карындаш ургунун эме кылып туруп, мобилизация этип сатып алып, анан бирөөсү айткан, ошол эле депутаттардын бирөөсү. Менен мына бул Каракылжа болобу, Алай болобу, же болбосо Чүй болобу, мен бул меники болот. Мен будан кийин 40 жыл менен кийин балам келет, баламан кийин кызым келет, анан неберем келет дегенге кетишкен. Бул жагын алып караганда, берки мажоритардык система кандай болот, пропорционал система кандай болот, а дүйнөлүк практика кантип атат? Мен чыгуу жолу ушул деп атам. Биз саясий партиялардын негизги баалуулуктарын киргизе элекпиз. Мен дайыма айтып жүрөм. Бизде жөн эле бир чекече фирманын лидерлери отурат. Саясий партиянын лидери деген деле жер жок. Эмне Япондор же болбосо Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү бар, тигрлер деп атабыз. Же Европа, же Америка Кошмо Штаттары, эмне булар келесоо эмес да. Булар ал партиялыктан кеткен жок. Наоборот, күчөтүп атышпайбы партиялуулукту. Туура айтып атат. Ошо либералдар менен социалисттер биригип кеткенден кийин анда биз кандай деңгээлде экенибиз көрүнүп турат. Бизде ал либералыбыз деле жок, социализм деле, консерватор деле жок. Жок, алар идеологиялык форма жок болуп атпайбы бизде талапкерде. Лидердин деңгээлинен көз каранды болуп атат. Ошон үчүн лидер качып атат кечеңдей дебаттарданчы. Ошон үчүн лидер мына жаштарды жасалма түрүндө алып келип аркасына бекитип атат өзүнүн баягы эски карышкырларын. Эгерде баягы преференциалдык система өткөндө, мына сиз экөөңүз да жакшы түшүнөсүздөр. Мен преференциалдык система деп жүрүшү карып кеттим да, ошо кыйкыра берип жүрчү. Мейли партиялык эме болсун, бирок преференция болсун да. Барып ошол жерге мисалы үчүн Ошко 7 орун бөлсө, 7 орунга 70 партия күрөшсүн. Адам эмне үчүн качып кече жогорку кеңеш өткөрбөй койду февралда? Эмне үчүн өткөрбөй койду? Себеби лидер өзү өтпөй калышы мүмкүн. Ооба. Лидер өзү өтпөй шермине чыгып калышы мүмкүн. Ансыз деле азыркы партиялык системада талапкер болгондон сен бар ошол өзүңүн айлыңа, өзүңүн районуңа деп атпайбы? Ошол сиз айткан система азыр бар болгон кагазда жок да. Кагазда акча менен кылып атышат. Юристке жок болуп атпайбы? Марат ага, эми Кыргыздарда баягы партиялык системанын классикалык формасы жок болуп атпайбы? Биз уюшкан топ деп алдык да азырчы. Уюшкан топ болуп калды да. Идеология жок, кылмыш топтой эле. Анткени булар ошол парламентке барып алып, мамлекетти сынап атышпайбы? Калп эмес да бул, туурабы? Кылмыш топтой эле бул уюшкан топ.
эгер партиялык бирикме болгондо анда бүгүнкүдөй болбойт эле, анда идеология болуш керек эле. Менин партиям социалдык демократиялык партия, демек мен социалисттерди кабыл алышым керек. Социалисттер ошол жерге барыш керек. Эгер либералмын же башкамын десең, анда аерге барбашың керек да. Жок, бизде андай эмес да. Бүгүнкү система ушундай болду, туурабы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Бүгүнкү система эмес, бул көп жылдан бери калыптанып келатат. Биздин мамлекетте көп жылдардан бери, мына 30 жылдардан бери, жана Каныбек байке айткандай дагы бир жолу ссылка кылайын сизге. Поздний Акаевдин убагында коррупция күчөп кирбеди беле. Калыптанып, андайын дүркүрөп, гүлдөп, жайнап азыркы акыбалга келди коррупция. Коррупция чарбалык мамлекеттик кызматтардын арасында эмес, мына саясий коррупция гүлдөп кетти да. Саясий коррупция гүлдөп кетип, азыркы могу шайлоону бул кадимкидей эле бизнеске айландырып алышты. Ооба, бизнес. Кадимкидей эле бизнес. Болгондо дагы бул өтө прибыльный бизнес. Ооба, чоң. Бул жанагы наркоторговля, оружие торговля ушул сыяктуу окшогон эле ошолордун деңгээлине жеткен бизнеске айланып калды. Анан мен сизге кошулам, мен бул передачада ушу айткам. Азыр классический формада түрүндөгү партиялар жок кезде, почти жок болуп калды. Даже классический болуп жанагындай калыптанып келаткан партиялар азыр башка формага өтүп кетишти. Айырга эмне болду? Азыр мына партиялардын списогун карап көрсөң, алдыңкыларда кимдер бар? Байлар, акчалар, коррупционерлер, ОПГ, кылмыш чөйрөдүн өкүлдөрү. Мына ошолор парламентке эмне келди? Эгерде ушу парламенттин жанагы көп полномочияларын алып коюп, жанагындай кадрдык саясатка кийлишкенин токтотуп, аяден бир выгода жок боло тургандай бүт баарын алып таштай турган болсо, булардын азыркы 90% парламентке бирөө да барбайт болчу. Парламентке жанагы фанаттар бармак, мамлекетчил адамдар бармак, мекенчилер бармак. Мен мамлекетимди мага тыйын деле бербей эле кой. Мен 5 жыл чыдап берем, балдарым иштеп атат, балдарым мени багып алат. Жанагы Ахмедижат жанагы президент болот Ирандын. Кой кайтар үйүнөн жумушка президент келип атып, үйүнөн бутербродун жасай келип, мына ошондой адамдар да бар азыр. Мамлекет, мына ошондой биз мамлекет дүркүрөп өсмөкпүз. Ал үлгү болмок. Жанагы жаштарга да үлгү болмок. Жаштар азыр калыптанып калбады. Анда биз кийин ондай бир карьерный рост болот турса, акчасы акчалуулардын тегерерине чогулуш керек экен. Криминалдын тегерерине чогулуш керек экен. Аны ошондо гана биздин будущее болот экен деген булардын жаштардын көз карашы ушундай. Психологиясында айланып кетпеди. О жигит айтпады. Булардай болуп илимпоз болгусу келбейт азыр. Илимпоз болуп, мекенин коргойм, андайм деп андайларга барбайт азыр. Көптөр барбай калды. Ал жанагындай мекенчил болуп жүргөн адамдардын үйүндө чыккан балдар, ошондой духта тарбия алган балдар гана көптөр барып атат. Анын айласы жоктон барып атат кээ бирөө. Анан эми ушу саясий коррупция мына ушап келди. Эмне үчүн барып аталар? Ошол эле жанагы саясий коррупция бул бизнес, ошол экөөбүздүн мурдагы коррупционный бизнестин барты парламентте мамлекеттин деңгээлинде ошол экини сактап калуу, ошону өрчүтүү, анан клановый интерестер менен барып атат. Мамлекеттин кызыкчылыгы бирөө эле, коомдун кызыгы бирөө эле. А партиялардын кызыкчылыгы 100ден ашык партиялык кызыкчылар болуп атпайбы? Мына ошо кызыкчылар биздин раздрай кылып, мамлекетти бөлүп жарып, ынтымакты жоготуп, анан биз өнүк албай жанагы ордубузда таптал өзүн тепселеп, ошондо ордубузда турганга мына ушул акыбал алып келип атпайбы бизге. Муну жоготмоюнча болбойт. Эми азыр байкап атасыңар, кээ бир азыр качып аткан партиянын өкүлдөрү дебаттарда өздөрү айтып атат. Биз парламентке келсек, могу партийный системаны, выборный партийный система выборду жоготобуз деп атат. Өздөрү ушу партийный системаны бартат да, ошону жоготобуз деп атат. Көрдүңөр, бул нонсенс. Бул отчаянный шаг да. Аргасыздан болгон эме. Көптөр партия менен азыр биз 300ден ашык партиялар түзүлгөн. Көптөр эмне себептен түзүлдү? Анткени азыр оюн ошондой экен. Саясий эмеде сценада партиясы сен легитимдүү иш жасай албайт экенсиң. Мыйзам түрүндө мыйзамдуу иш жасай албайт экенсиң. Башка кылсаң, это уже на грани фола. Там уже экстремизм, башка эмелер менен жакындап кетет. А сен эгерде легитимдүү мыйзамдуу иш жасайм десең, сен партия ачышың керек экен. Партия ачышканда эми 350 киши партия көрүп кеткенде кимди таптайсың? Жанагындай. А эгерде партиялар жөнүндө мыйзамды өзгөртүп, ошол экинин партиянын мүчөлүгүнө жок дегенде бер жагы бир 10 000 киши болот. 10 000 кишини көзөмөлдөп туруп, ошол экинин партийный билетине чейин, взносуна чейин, налогуна чейин көзөмөлдөп турганда, азыр партиялардын саны кичине эле калмак, бир 6-7 партияга келмекпиз. Мына ошондо атаандаштык болмок. Мен ар дайым айта берем да, бул
азыркы системаны жок кылыш үчүн же болбосо мына байларды саясаттан сырткары чыгарып сүрүп салыш үчүн бул мыйзамды 1000 жолу токусаң деле баары бир ошондой окшойт да. Бул мыйзамды азыр өздөрү келип атса, биз каршыларга кой кайтарып атсак, алар эмне укмушта сол мыйзам бизге чыгарып береби? Чыгарбайт да. Кайра өздөрүнө пайдалуу кылып туруп, көйнөгүн алмаштырып коюп атышат да. Демек, кандай кылыш керек? Мен ар дайым айтам. Биз шайлоого билимдүү адамдар барыш керек эле да. Интеллигенция бүгүн коркок, бүгүн жасакер, унчукпай отурат. Эмне өлпөсүнчө эмне болсо ошо болсун, мен мына жумушумду иштей берейинчи дейт дагы. Коомго бир пайдалуу нерсени жасагандан коркушат. Мына ошону менен интеллигенцияны багы арзыматкатка конуп отуруп калган ошондон да. Интеллигенция, билимдүү адамдар, жеп ичпейм, мен таза жүрөм деген адамдар бардыгы мектеп мугалимдер. Мисалга да, же болсо жакшынакай иштеген, унчукпай иштеген адамдар да. Жалаң жана жасакерлер, жагымпоздор, уурлардын бардыгы бүгүн бийликке барып атат да. Биз аларды сүрүп чыгарышыбыз керек болчу. Сүрүп чыгара албай атабыз да. Маселен да, интеллигенттердин өкүлү катары айтыңызчы. Сиз депутат болгуңуз келеби? Мен эми азыр сиздин сурооңузга эме болуп калды. Депутат болгум деле келбейт. Мен мисалы себеби мен эмеде ошо илимге аябай берилген адаммын да. Анан эми мисалы азыр ушул тапта өзүңүз элестетип көрсөңүз, азыр жаштардын бирок мындай өтө деле пессимисттик ойго мен чөгүлбөйт элем. Себеп дегенде жаштардын аябай сонун когортасы келатат. Азыр могу мисалы жанагы дебаттарда жана жаштардын дебаттары болбоду. Ошондо мисалы мен чет өлкөдө стажировкаларда көп болуп калдым да, илимий. Анан ошондо ошол жактагы жаштар көп нерсе кайгырат да биздин ушул жашоого. Мен барсам ушундай кылып оңдойт элем, биз барсак мындай кылат элек, тигиндей кылат элек дешет. Анан келишет ошол балдар. Анан келип аябай мындай шагысынып калып анан кайра артка кетишет. Анан бирок ошондо дагы азыр жаштардын бир сонун ортасы келетат. Азыр эле ошо сиздер айтып аткан жана коррупционерлер, көп жаман нерсеге малынып калган саясатчылар, ошолор жаштарды алдыга чыгарып койду. Ошондуктан дагы жанагы тиги дебаттын форматы өзгөрүп атпайбы? Жаштарды чыгарып коюп, анан аркасында жаштар курал болуп калгандай болуп атат. Анан жаштар тилерге баягы служанка сыяктуу болуп атат азыр. Анан жаштарды алар колдонуп коюп атат аябай. Анан бирок эми жаштар аны да кийин бара-бара түшүнөт. Анан мисалы азыр мени кубандырган бардык партияларда чет өлкөдөн окуп келген 4-5 билими бар, мисалы техникалык жактан абдан технологияны түшүнгөн, азыркы инновациялык биздин өзгөрүштөргө аябай түб орду менен кирип кете турган жаштар көп. Ошондуктан мен мындай пессимисттик түрдө деле айтпайт элем да. Анан ошол жаштардын когортасы баары бир эле алмаштырат. Себеп дегенде сиздер айткандай, эгер биз ушунчалык эле жанагындай мамлекеттүүлүккө берилбесек, ушундай эле бир идеологиябыздын түп нускасы болбосо, анда биз мындай геополитикалык, геосаясий жактан дагы өтө мындай удобный эмес дегенди кандай айтсам кыргызча, ыңгайсыз абалда жашайбыз. Ошондуктан мисалы орустар айтып атат, биздин мамлекеттик идеологиябыздын эң негизги бул патриоттуулук деп атат. Мисалы дүйнө жүзүнө идеология деле, идея деле негизинен жана тышкы оюнчулардын мындай навязывать эткен бир эмелер болуп атпайбы. Мисалы Фукуяма айтып койду да, 21-кылымда либералдык демократия бул дүйнө жүзүндөгү идея болот деп. И анан бирок сиздер айткандай мындай стратегиялык жактан бөлүп мындай пландаган эч нерсе болбой атпайбы бизде. Мисалы ошол эле Казакстанды карап көргүлө. Казакстан 2030 деп. Казакстан ошо 2030 жылга чейин дүйнөлүк алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуп калабыз деп. Да, амбициозный аябай сонун план коюп алды да. Анан ошонун тегерегинде социалдык программалар, ошонун тегерегинде жылга чейин бар го. Да, ошонун тегерегинде жанагы экономикалык проект, эми инвестицияны деле карап көргүлөчү. Бизде ушундай көп чыр-чатактар болуп кетип атат. Бизге келем деген азыр Өзбекстанга кандай инвестиция
инвестиция келип атат, агай өзүңүз караңыз. Күчтүү мамлекет. Ошол эле Казакстанга кандай инвестиция келип атат. Бизде ушундай көп партиялуулуктун бир вульгарный формасына келип калгандыгыбызга байланыштуу. Мына 250 партия деген эмне 6 миллион калкка. Агай айткандай, ошо мындай чек коюп, квота коюп коюш керек. Бир партиянын мисалы мынча мүчөсү керек, ал мүчөсү жана мүчөлүк акысын да төлөп туруш керек. Мындай болуш керек, теңдей болуш керек деп. Мыйзамдык талаптар болуш керек. Мыйзамдык талаптар болуш керек. Мыйзамдардын баардыгы бизге карап көрсөңүздөр, агай. Декларированный. Эмеде декларированный, анан мындай алып туруп эле кээде көчүрүлүп алганда, бул жерде. Бир башка эле өлкөнүн баардыгы эле мыйзамдарды карасаңыздар. Ошол эле убакта мен мисалы Улуттук университетте доцентмин. Улуттук университетте ушундай сонун юристтер бар. Анан сиз айткандай эле эч кандай амбициясы жок. Мен депутат болот элем, даже ошо депутатка тиги консультант болот элем дебей эле иштеп жүрүшөт да. Мисалы жанагы койду кайтарса койчу кайтарсын. Эме малды сойсо касапчы сойсун дегендей, парламентке биз айткандай эме профессиональный парламентаризм деген түшүнүк бар саясатта. Ушуну айткым келип атты мен баягы. Мисалы Европада мен бир аялдардын жыйынына барып калдым. Анан ошондо бир карган кемпир анан аябай мындай сыйга эметкен киши экен да, көрсө ал профессиональный парламентарий экен. Бизде профессиональный парламентаризм деген түшүнүк жок болуп калды. Мисалы кечегине жанагы WhatsApp'тан эмелерден дагы парламенттерине сен күндү кайра бара бергендей баня эмес дейт. Жок. Парламент как раз таки ошо жакшы жагында баня. Анткени профессионализм керек. Мыйзамды чыгарып жүргөн экономисттер, мыйзамды аябай жакшы талдай билген социологдор, саясатчылар. Ошол эле мисалы Казакстанда карагылачы. Парламент мисалы правительствосунда бир дагы киши жок, мисалы жанагы бардыгынын эме ученый степень тиги окумуштуулук даражасы менен бардыгын мисалы жанагындай тарбияланып келген, профессионалдык жактан тепкичтен өткөн, кызматтык тепкичтерден өткөн ушундай бушкан адамдар. Бизде мисалы ошол эле жанагы бүткүл дүйнөлүк парламенттер ассамблеясынын жыйынында мисалы спикер өзүн абдан жакшы көрсөтө албай калды. Анан ошондо даже мисалы башка жанагы чет өлкөлүк жанагы саясий талдоочулар анан жанагы ар бир ошол мисалы ошол казактардын, орустардын реакцияларын карап алып мамлекеттик деңгээлде ошондой төмөн неменен түшүрүп коюшат да. Мен ушу сиздин сөзүңүзгө улап бир мысылды айта кетейинчи, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Орустарда мындай бир кеп барго, как назовешь корабль, так и поплывет дейт. Ошо сыяктуу биздин азыр морики тупиковый состояниеде турганыбыздын бир себеби биз мамлекеттик башкаруу системаны биз туура эмес тандап алдык да. Тандап алган жокпуз, бизге навязали. Анан бизде ушундай калыптанып калганда мындай точка зрения. Биз дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстер менен ошондой ошолордун үлгүсү менен жүрүшүбүз керек деген. Андай эмес. Биздин өзүбүздүн калыптанган, 1000 жылдардан бери калыптанган, даже мамлекетти түзө турган бир өзүбүздүн нугубуз бар. Мына биз ошондон алыстап кеттик да. Анан биз эч качан эме боло албайбыз. Бразилиядагыдай мамлекет түзө албайбыз. Же Америка Кошмо Штатындагыдай түзө албайбыз. Анткени биздин менталитет башка. Калыптанган менталитет совсем башка. 1000 жылдардан бери калыптанган. Биздин маданиятыбыз башка. Элдин көз карашы башка. Мына ошондуктан биз азыр мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүш керек. 10 жылдагыдай чампалап бир айдын ичинде бир-эки топтун гана көз карашы менен ошол экинин жана венецианский группа деп ошолордун консультация туруп уруп койгон биз ошону жашай албай атпайбызбы? Бардактын баары ошондон келип атпайбы? Ошон үчүн биз жакынкы күндөрү эгерде биз конституционный реформага барып, бул мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүп, жаңы конституцияны кабыл алып, коомчулукта бир консенсуска келбесек, баарыбыз
көпчүлүгү, хотя бы көпчүлүгү бир консенсусқа келип, баардык көз караштагы адамдар келип туруп, бир конституцияны тандап алып туруп, мына ошол эркинин эрежеси менен анан жашайбыз десек, ага көптөр керек. Бизде эмне болот? Айылдардын баары кыйкыргандардын баары биз айтат. Бийлик кылып атат, бирок эл менен эсептешпей атат, өз билгенин кылып атат деп атпайбы? Ошо бийликтин баарына тең билимсиздер, тажрыйбасы жок адамдар барып туруп, бүт элди шерменде кылып атпайбы? Ошондой болбош үчүн ошо бийликке тандалып бара тургандай системалар түшүш керек. Мыктынын мыктысы бара тургандай болуш керек. Билимдүүнүн билимдүүсү, тажрыйбалуулун тажрыйбасы ошого бара тургандай система түшүш керек. Ал кандай система? Аны ойлош керек. Азыр көп топтор мына конституцияны проекттерин түзүп койду. Көп коомдор бар. Мен бирөөнүн коомдо жүрүп, мына биз аны элдин талкуусуна жөнөттүк, парламентке жөнөттүк, президентке, өкмөткө бердик. Мына ошол эки конституциялык реформа боло турган мезгил келди. Ошондон азыр курултай өткөзөбүз деп мына жүрүп атат. Азыр улам мунун баары тең кайдан келет? Эгерде бир-эки кишинин эле ою боло турган болсо, мен аны байкайт элем. Андай эмес. Каяка барбагын анча-мынча мамлекеттин келечегин ойлогон адамдардын баары ушуга келди, ушул таянакка келди. Эгерде биз ошондой кечиктире турган болсок, биз анда башка бир жаман кырдаалга келип калышыбыз мүмкүн. Уже жетилдик. Коом келди. Эми ушундай маселеге жете турган точкасына келдик. Мен ошол эки выходтон чыгышын ушундан көрүп атам. Ушундай конституционный реформа барыш керек. Ошондо жанаң эле бийлик башындагылар бул конституционный баарына керек. Бийликте отургандарга дек, анткени алардын келечектери, алардын балдары, алардын небелери, алардын урпактары баары сүйүзүн бийликте отурбайт да. Ооба. Алар да башкача болот. Ошондон бул бүт элге керек. Баары кайда иштебегениң, карапайсыңбы, бийликтесиңби, байсыңбы, кедейсиңби, баарына керек процесс бул. Ошондон биз тандап алып туруп, анан кийин келечекке биз жакшы бир жолду ачып берип койгондон кийин мына азыр эми биз орто муундагы адамдарбыз. Аксакалдар жакшылап отуруп калыш керек да. Болду эми. Кыргызстан бир жакшы нукка отурдук. Эми ушул балдар жакшы эмени алып кетиш керек деген. Азыркыдай чатактын баары токтойт эле. Азыркыдай бөлүнүү да токтойт эле. Ошондо ошол эки механизмге келсекчи. Марат ага туура айтып атабы? Туура. Мен кошулам. Ошол демилге негизи эл тараптан, коом тараптан чыгыш керек. Ушундай конституциялык кардиналдуу өзгөрүүлөргө же ошол жогорку кеңештен өкүлчүлүк орган катары, же болбосо президенттен. Бизде президенттик институттан да көп нерсе зависит этет да. Баягы саясат оң жолго кетиш үчүн, экономикада өзгөрүү болуш үчүн бир генералдык линия башталып, анан идеологиялык багыт, экономикалык багыт, социалдык саясат, ушундай багыттар анан бириге отуруп туруп ошол биринчи кишинин демилгесинен программага айланып, андан ары баягы жогорку кеңеш тарабынан, коомдун бөлүктөрү тарабынан колдоого алынып, кандайдыр бир деңгээлде коомчулуктун бир басымдуу бөлүгү ошого ынанса, анан кийин ошол процесс, саясат, идеологиялуу, экономикалык өсүшкө мындай жол чабылат эле да. Анан келе жаткан жогорку кеңештен ошондой демилге болобу, бул чоң суроо. Мөөнөтү андан белден арашышат президенттики, ал киши дагы тарыхта жакшы ордун таап, тарыхта жакшы ат менен калайын десе, именно ошол демилге ошол кишиден чыгыш керек эле. Андан кийин андан ары жагы колдош керек эле. Азыркы элдин демилгесин колдош керек эле. Чыгыш керек. Өлкөнүн лидери да. Мен ошол ойду дагы момент эме кылгым келип атат да. Вообще биз башында эле айныганбыз. Парламентти түптөп атканда элечи 93-жылы эле. Парламентке оңбогондой чоң көп баягында эмелерди берип таштаганбыз да. Айлык акысы боюнча дагы льготалардын баардыгын берип эле, анан ошол бир баюунун бир баягы эмеси болуп калганда, жаштар үчүн деле, карыган кишилер үчүн делечи. Анан кийин эффективдүү жолу кандай экен? Баргандан кийин партиясын эле таштап коюп эле, партиялар бузулуп кетпеди. Биздин арнабыз 4кө бөлүнүп кетти бир 3 айдан кийин элечи. Натыйжада өзүнчө эле бир уюшкан кылмыштуу топ пайда болду депутаттардын ичиндечи. Демек эме тигил эме мындай болот экен да. Демек ошону көрүп турган адамдар, ошол эле эмелер, тиги депутаттар ошол жол менен кете берет экен да. Парламенттин өзүнүн
өтө чоң эмесин бузуп таштадык. Мен даже кийинки жылдарда мынандай нерселерди ойлонуп атам азыр. Мындай нерселерди ойлонуп атам. Эмне үчүн биз президенттик орун менен парламентти бардыгын баягы жалпы эл шайлай тургандай нерсеге алып келдик. Мен ушун айнасында көп ойлондум да. Ушу бирөөсү болуш керек да, бирөөсү жооп бериш керек. Же президент жооп бериш керек. Америка Кошмо Штатындагыдай. Же болбосо Европанын көп өлкөлөрүндөгүдөй парламент жооп бериш керек өзүнүн премьер-министри менен. Даже конституциялык, мына сиз жакшы түшүнөсүз. Конституциялык монархияда дагы иерархия бар да. Ошол эле Японияда, ошол эле Швецияда, Норвегияда, Испанияда парламент, Англиянын өзүндө парламент десе титиреп турушат да. Ангела Меркель эмне үчүн мен 23-жылы кетем деп атат. Себеби ал өзүнүн ресурсун түгөндү деп айтып атат ал. Түгөндү. Менин партиям дейт, ошол баягы өзүнүн баягы ХДС ХСС партиясы. Ошол менин партиям дейт, мага ушул тапшырма койгон, мен аны 2 жыл мурун аткарып койдум деп атат. А бизде андай эмес да. Бизде каякта? Ошол эле азамат бир партияда жүрүп, жакшынакай болуп турган экинчи партияга секирип, үчүнчү партияга секирип, ага баары бир. Коммунисттер болобу, социалисттер болобу. Ушунун ичинде эң чоң жаңыркаган кимдер болуп атат? Социалдык тармак болуп атат да. Ошол эле мугалимдер, ошол эле врачтар, анан эжекем айткандай, мен деле илим менен өмүр бою шугулданып келген кишимин. 27 жашында илим кандидаты болдум Эстонияда, 41 жашында илимдин доктору болдум. Физика өчөсүндө жакшы билесиздер. Айрыкча теоретикалык физика, ядролук физика боюнча бир топ талаптар катуу болчу. Аргасыздан келдим мен саясатка. Эмне үчүн? Себеби ал жерде 10 жолу министр болсоң дагы, 10 жолу ректор болсоң дагы колуңан эч нерсе келбей калат экен да. Вот ушундай нерселерди оңдош үчүн албетте күчтүү эрк керек экен. Ал эркти бүгүнкү биздин конфигурацияда, бийлик конфигурациясында президенттин колунда. Анан кызыгы дагы мындай да. Парламентке билимсиз жанакы чоңуштумдар эмелер келип алат дагы, билимдүү чоң бир жакшынакай министрди коркутуп отурат. Парламент тургузуп коет. Бир жарым саат. Бул дагы өзүнчө бир мындай уяттуу нерсе болуп атпайбы? Эгерде парламенттеги депутаттар өздөрү билимдүү, акыл эстүү, мыктуу болсо, ошолор катуу сөз айтса дагы, ал министрге дагы мындай уяттуу иш болбойт эле да. Парламенттин өзүндө фракция болобу, же болбосо коалициянын эмелер болобу, ошолор бир тарап болуп, тиги барган министр өкмөттүн мүчөсү катары экинчи тарап болуп алып туруп, мамлекеттин өнүгүшү боюнча бир дебат кылганды көрдүңөрбү? Мисалы мен көргөн жокмун. Барган байкуш министр башын ийке келе отурат. Анан барып алып, анан ошол тигилердин айтканын жасайт да. Айтканын жасайт да. Эмнегедир, мына мен мугалим катары айтайын. Депутат болор замат эле көпчүлүгү ошол эме боюнча эксперт болуп чыга келет, билим берүү тармагы боюнчачы. Айланайын өмүр бою ал базарда эле жүргөн өзү. Базарком болгонбу, башка болгонбу, эмнегедир мандат алгандан кийин эле илимдин доктору, илимдин кандидаты болгондой болуп анан үйрөтө баштайт да. Азыр менде да бир ой бар да. Реформа жүрүшүнө мен азыр ишенбей турам, анткени бизде мындай да. Шайлоо башталганда партиялардын бардыгы тек эле Москвага уча беришет да. Же болсо Казакстанга учат, же башка жака учат, же болсо аркасында бир илеген, бир акчалуу бирөө турган болот. Ошонун айтканын жасаган партия азыр бүт партиянын артында бар экен да. Азыр мына соцсеттен укмуштай чыгып атат. Биринин артынан көрүнүп атат да. Өзүңдө чыгып кетти. Ошо да өзүңдө идеологияң жок болсо, сен бирөөнүн жетегинде жүрсөң, нокто салынып алып, тыштан сени бирөө чалып башкарып атасың. Мындай кылып тигиндеп. Мындай да. Парламентке келелекте ошолордун келелекте башкарат. Указаниясын аткарып атат. Келелекте башкарат. Саясий көрдүңүзбү? Бул жерде баякыл соодагерлик ушул жерде турат да. Парламентти биз бизнес борбор кылып алдык. Ошол жерге отуруп алып, парламент депутаттарынын колу менен башкакта отурган кишилер мамлекеттин акырын жеп отурушат. Жана айтышпайбы? Сиз билесиз, билбейсизби? Сизге сурайым келип турат. Кыргызстандын партиялары бүгүн Москвадагы генералдардын колунда деп атышат да. Сөз бар. Сөз бар. Эми биз мындай ары жок бир бийликтеги адамдар ушундай экенбиз да. Эмне болсо эле бирөөгө барып эле анан кийин ноктобуздун учун жибин үчүн карматып коюп эле, сен карма, мен жетеленип алып жүрө берем. Жок, ноктодун үчүн деген тизгинде толуп берип коет атпайбы? Ушундай саясат менен кантип реформа жасай алабыз, айтыңызчы. Мындай да Керим, бул көп жылдан бери калыптанып калган практика болуп атат. Биздин ушу саясат менен алектенген, бийликке барабыз деген адамдардын бул процесс түшүнбөстүктөн. Алар ойлоп атат, тышкы күчтөрдүн жардамы менен эптеп жетип алсам, анан мен ошол алардын жардамы менен бир мамлекетти башкарып кетебиз деген жаңылыштык болуп атат. Мындай да,
мен патриот киши катары айтып коеюн. Мен аскер кызматында, коопсуздук кызматында көп жыл ушул эки мамлекеттик коопсуздукту, улуттук коопсуздукту камсыздап жүргөн адам катары айтып коеюн. Мамлекеттин ичиндеги өзүбүздүн турмушубузду, мамлекеттин келечегин кура турган только бизбиз. Могу мамлекеттин жарандары. Башка бизге эч ким жардам бербейт, эч ким жасап да бербейт. Керек болсо бизди башка жолго түртүп совет берип коюшу мүмкүн. Бир да заинтересован адам жок. Да, бизде Россия абдан бизге керектүү партнер, союзник. Көп вопростардан, өзгөчө жана коопсуздук маселелеринде бизге абдан экономикалык жактарында мына мигранттар миллионго жакын Россияда жүрөт. Алар рахмат айтыш керек. Бизди баягы постсоветский мамлекет болуп, союзда бирге жүрүп калган ошол абдан роль ойноп атат да. Бирок ошол кезде дагы, ошону учет эткен күндө дагы баары бир могу мамлекеттин ичиндеги проблеманын баарын тең биз чечиш керек. Бирок ориентация кылбаш керек. Ориентация кылдың ошолорго, бүттү. Сен максатыңа эч кичине жетпейсиң. Жетпей атпайлы ошо. Жок, ошондой карабайсың, көпчүлүктөр ошондой эме менен аң сезим менен барып атпайбы? Президентке аттанганда ошондой аң сезим менен барып атат. Парламентке барганда ошондой аң сезим менен барып атат. Канча биз өнүгөбүз? Бияктан сага мындай совет берип турса, тияктан анткени азыр мир поделен. Жылышкенер кести бош. Ал турсун. Билим берүү системасын да башкалардын колуна салып берип атабыз. Бардык тармак берип атабыз. Саламаттык сактоо системасын да аяктагы эле бир баягы биздин менталитетке туура келбеген деп атпайбыз. Ошондон бизде бүт мүмкүнчүлүк бар. Бизде абдан билимдүү эл бар. Природа жана жаратылык шарттар бар бүт барын. Мамлекетибиз көлөмү боюнча чоң мамлекетбиз. Эгерде муну биздин эмени карап койсок, площадьты карап көрсөк болсок, Закавказский 3 республикадан Грузия, Армения, Азербайжан территориясы үчөөнү бириктиргенде Кыргызстандан кичирээк болот. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдө биз азыр башкага ориентация кылып жүрөбүз да. Да, эгерде биз өзүбүздө ынтымакка келип алсакчы, мына Кыргызстан ичинде ынтымакка, биримдикке келип алып туруп, өзүбүз мамлекет чечебиз деп бир чечимге жана консенсусты айтып атпайбы, бир общий бир консенсуска келип ала турган болсок, вот ошондо настоящий достор ошондо келет бизге жардамга. А эгерде алар келип бөлүнчө, башкалар конечно жана принцип бар, разделяй властью. Алар бир топту бөлүп алды, алар өзүнүн саясатын аркылуу жүргүзүп келет, башка бир топтор келет. Мына азыр дүйнө жүзүндө бир глобальный бир эмелер жүрүп атат азыр. Аны түшүнбөй атабыз биз. Глобалдуу бир чоң жүрүш, коркунучтар, чакыруулар болуп турат. Алар азыр бөлүнүп бир чоң бир конфликттерге барган турат. Мына Азербайжан менен Армения башталды. Дагы бизге жакындап келатат. Кечээ Жириновскийдин айткан уктуңар, жазып жүрөт. Следующий ожидайте Центральной Азии дейт. Центральный мына биз борбору бизбиз. Мына бизге чатак чалган турат. Эгерде азыркыга окшогон, эчтеген түшүнбөгөн, тажрыйба топтобогон, билбеген, эч качан мамлекеттин түзүлүшү эмне деген түшүнүгү жок адамдар бар болсо, биздин коопсуздук ошол сактап береби. Ошол уюштуруп береби чоң ушундай иштердин баарын. Биз андай болбойт. Теоретически невозможно андай болгон. Биз жол салып берип койдук ошол болгонго макул боло турганчы. Анткени биздин парламент, азыркы келе турган парламент, соодагер парламент болгону калдышойт деп атам да. Анткени келбей туруп партиялардын бардыгы керек болсо кошулат болчубуз силерге дегенде идеяны чыгарып атышат. Туурабы? Кыргызга мындай экен да, папканы берле, мына көрдүңбү, сага мына папка, сен эртең элиңди бузгун, анан бизге кошуп бергин десечи, мына саясатчылардын оптомуна кетип калчу да. Бу жерде көкүрөктү мен кыргызмын, менин мамлекетим, менин ата тегим жаткан жер ушу жер. Эгемендүүлүк бизге келди эле, ушу бойдон бекем сактап калалычы деген саясатчылардын азыр аз болуп атпайбы эле? Керим, мына мен өзүм Москвада иштеп жүрдүм. 2008-ден 2010-га чейин 3 жыл иштедим. Мен аярда тааныштарымдан көп, ошо өзүң айткан генералдардын чордону атайын кызматтар менен чогуу иштедим мен. Анткени бул биргелешкен терроризмге каршы СНГ мамлекеттеринин борбору болчу. Мына аналитический центрде ошол жерде мен иштеп жүрдүм. Мен аякты жакшы түшүнүп калдым, анткени алар менен баарлашып сүйлөшөсүң. Около кремлевский группировкалар көп. Ошонун ичинде мошеннический группировка толтуралар. Биздин жана саясатчыларды акырын каймактырып коюп туруп, удочка алып группировка. Аякта Россияда около кремлевский группировкалар. Алар эмне? Эптеп алдап салдап акча табыш керек. Алардын колунан эч келбейт. Россия деген өтө чоң мамлекет, централизованный мамлекет. Чечимди бир жерден кабыл алат. Бизге окшогон бардак эмес аякта. Ошон үчүн алар алдап салдап, анан аларга ошол удочкадан илинип калып ошак барпай. Эгерде мен 11-жылы мына атаандаштыкка чыктым. Эгерде мен Россияда досторум көп. Алар менен ошон надежда Россияга гана надежда этип мен чыкканда мени колдомок. Атамбаевди колдомок, мени колдомок. Президент шайлоодобу? Президенттик шайлоодо. Бирок алар билди. Мен деген
Патриот. Любой башка внешний указание менен иштебей, мамлекеттик кызыкчылык, улуттук кызык мен биринчи ордуга коерумду түшүндү дагы. Алар мени колдогон жок тегеректер. Мен Путинге жоктум айта албайм. Мен Путиндин рекомендациясын алдым айта албайм. Около кремлевский группировка көргөн, мага да попытка болгон чыгабыз деп. Мен все отверг. Ана мен өзүмдүн элиме ишендим, чыктым. Азыр көптөр жаңылыштар ушундай болот. Мына кечеги чыгып аткан эмелердин маалыматтары ушундай. Какой-то бир шарлатандар, какой-то бир политолог деп атка жамынып алгандар келип отуруп, биздин саясатчылардын башын айлантып, мындай кыласың, тигиндей кыласың. Алар кантип ана мамлекетти башкарып барып туруп, эгерде сыртта бир кожоюн туруп алып туруп, марионетка гана кукланы управлять эткендей мындай кылып, ал кантип управлять мамлекетти? Улуттук кызыкчылык кайда калат анда? Ошон үчүн бизде дагы жолу кайталайм, биздин мамлекетти биз алдыга жылдарабыз. Мамлекеттин жарандары. Мен жалаң кыргыз деп бөлбөйм мен. Биз көп улуттуу мамлекетпиз. Кыргыздар ошон ичинде 3 миллиондору, калгандары башка улуттар. Бирок биргелешип, мына көп улуттуу мамлекет биргелешип, народ Кыргызстан деп коет. Кыргыздын эли. Ал элдин ичинде көп улут бар. Мына ошолор биргелешип туруп, ушул консенсуске келип туруп, биргелешип бир багыт койсок, ошондо чоң жетишебиз. Ошондо жанагы Россия да келет, ошол эле Америка келет, Европа келет. Биргелешкен ынтымактуу элге бүт партиядан бери келет. Туура. Биз уникальный мамлекет болобуз. Бизден өзгөчөлүгүбүз көп. Ошол кызыгып деле келет бизге. Анан кимде кандай ойлор бар? Ушул Марат байке айткан негизгиси бар, ынтымакка такалып атат да. 100% кошулам. Ошол ынтымакка жетүү аябай татаалдашып кетти. Мына ушу парламенттик шайлоонун астында эле бир оппозициялык деп эсептелген 4 партиянын лидерлерин мындай столго отургузуп, анан биригип бир желектин астында бир блок болуп барууга үндөгөн аракеттерди кылдык да. Кайда? Келип эле отурушат, тигиндей өз-өзүнчө сүйлөшкөндө жакшы, келгенде эле 4-4 жакка басып кетет. Мен кыйын. Мындайча амбиция жол бербей атат да. Анан өйдөкү баягы саясий элитада ушундай биримдүүлүк бир тегерегине биригүү болбосо, амбицияга карагандачы аркадагы шефтеринин тапшырмасын аткаргандык күчтүүрөөк болуп атпайбы? Эгер амбициялуу лидер болсо, анда жакшы болмок. Бизде амбициялуу лидер барбы жокпу билбей атам. Саясий элита деп мына иним да айтты, сен да баягы интеллигенция баягы бир жака кирип кетти, андай эмне деп атпайсыңбы? Мунун дагы өзүнүн бир объективдүү себептери бар да. Советтер Союзундагы бизде калыптанып калган психологиялык бир мындай эмеден чыга албай келип атабыз дагы элечи. Даже бир 10 жылга чейин Акаевдин доорунда кантип эле биз өзүнчө мамлекет болуп калалы деген кишилер министр болуп иштеп атышты. Күлүшкөн десеңиз, министр болуп иштеп аткан кишинин өзүн уккам мен ошондочу. Абдан катуу конфликт болгон. Махатма Ганди, Сатья Гархи деген эмеси бар го мунун. Ошонун идеологиясында эмне деп айткан экен? Ар кандай улут үчүн, ар кандай эл үчүн колонизаторлордун колунда чоңоюп, баягындай калыптанып келген интеллигенция эң коркунучтуу деп айткан да. Колдук сезим менен келет ал. Англияда, Лондондо 10 жыл окуп келген индус эч убакта Индияны көз карансыз калып чыга албайт. Биз ошонун өзү менен келип атабыз. Анан эң жаман жери ошол кишинин аркасынан өсүп келаткан жаштар дагы ошол калыпка түшүп атпайбы? Ошо кече жаштардын эмесинде, дебатында мен атайын карап отуруп, сыртынан айтып атат. Мен андай кылабыз, мындай кылабыз, экономикалык бир баягындай бир стандартный терминдерди үйрөнүп алышыптыр айланайында. Биз тинтип атабыз, мынтип атабыз. Анан кичине мындай каза түшүп, бирөөнө бирөө суроо берип атпайбы? Анан ошондой билинип калуу да деңгээли. Келип эле баягы жетиленме, интеллигенция менен бир азамат биз саясий элитабыз деди го тиги жерде отуруп алып, жогорку кеңеште отуруп алып. Өзү элита деген сөздү жакшылап айта албайт. Биз саясий элитабыз дейт. Ал саясий элитанын деңгээли кандай? Ал саясий элитанын деңгээли каерде жүрүп калсам, каерде андай эме алып калсам, вот кептин баары ушундай болуп атат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, мени жаман көрө берсин. Азыркы абалда, азыркы кырдаалда биздин президенттик орунду ээлеген кишинин болуп көрбөгөндөй эрки күчтүү болуш керек эле да. Мен эми персонифицировать этпейм. Бешөө тең ошол деңгээлге чыга албай коюшту да. Чыга албай коюшту. Керек болсо жертвага барыш керек болчу. Өзүнүн жүрүш-турушу менен элге үлгү болуш керек болчу. Мен мисалы үчүн 3 комнат квартирада жашасам, кече таксист менин үйүмдүн жанына алып таштап коюп, анан баягы эски үйдөн биз жашап аткан үй. Таң калып атат да, агай сиз ушул үйдө жашайсызбы деп. Бир чети ыза болосуң баягы сөзүнө эметип алып. Экинчи депутат болгондо урдасам болмок экен да. Баягы ошо таксисттин сөзүнө ыза болуп атам мен. Мынакей көрдүңбү кандай
деңгээлде болуп атат деп. Эми ушундай үйдө жашайт экенсиз, сиз таза турбайсызбы агай дегендин ордуна сиз ушундай үйдө жашайсызбы деп мага бооруп баягы бир ушундай бир же келесо дегендей ошондой дейт. Ушундай экен да. Колуңан иштесе колуңан иштесе келбей турган сен эл башкарып эмне аракет кыласың дегендей. Тиги Швейцариянын президенти велосипед тебип алып же болбосо бутербродун көтөрүп алып кетип атып. Анан кетип атып дагы баягы офисине кирип баратып кофесин төгүп алды. Швабраны баягы өзгө көтөрүп суроп алып келип тазалап атат. Бул жөнөкөй эле рабочий момент. Бул үлгү да. Ал баягы атайына бир популисттик кылган жок. Анын баары кайдан тартылып? Анын баары жөн эле баягы видеодо тартылып атыптыр баягы стационарный видеодончу. Муну көрдүңүздөрбү? Ал биздин өзүнүн ичибизде болуш керек да. Ичибизде болуш керек. Урматтуу коноктор, Канек байке мына кечип койсо мына абдан керектүү сөз болот да. Убакыт бүтүп калды. Мындай лидерлер пайда болду да дүйнө жүзүндө. Акыркы эле жылдары. Мына 10 жылдардан кийин. Мына Уругвайдын президенти Хосе ким фамилиясы? Чилинин президенти аял кандай узатты? Кандай узатты эли сурап өткөндөн. Мына Ахмедижад деп тиги эмен бывший Ирандын президенти кандай сон кой кайтарат экен барып алып туруп кетип барса шыпырын ала калып жардам бере калып көчө шыпырып атат. Жумушка барып туруп дорога каверди алып туруп ыргы түйүп туруп жөнөкөй каверди алып барып мечке салып берип койду. Мына бул деген ал жасалмаган жок. Ал жасалма атайын бул эме эмес, пиар эмес. Жүрөктөн чыгып атат. Ошентип бизде деле ошо 6 жыл президент, 5 жыл депутаттар ушундай режимде, ушундай темпте элдин астында жазалма кылмай, жазакөйлүк кылмай эле жөн эле искренне ушундай кылып иштеп берсе болот. Айлыгын жартысын берип кой, жанагы Уругвайдын президенти кылып туруп жетпеген эмелерге. Депутаттар бизде маршрутка менен ишине келип көрсө. Эртең аларды элден чуркап келип ушундай маңдай менен учурашат да. Ошо эки андан өткөн алкыш, андан өткөн байлык жок. Рахмат. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Биз ар дайым Кыргызстандын келечеги үчүн кеп кылабыз. Анткени менин өлкөм, менин Кыргызстаным, менин элим, менин жерим гүлдөп өнүккөн эгемендүү мамлекет болуп сакталып калса экен деп тилек кылабыз. Бул ар бир кыргыздын тилеги болуш керек, урматтуу телегөрүүчү. Биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жараткан ар дайым жакшылыкты берсин.